Казакстан. Жети Өгүз району алма алмуруттун түрүн өстүргөн багбандарга бай аймактарга кирет. Райондо бул жемиштер жакшы байлап, дыйкандардын эмгектери акталууда. Учурда алмуруттун 1 килограммы 100 сомдон өйдө сатылууда. Жакшы, Кудай буйрса, быйыл түшүмдүүлүк абдан жакшы. Сактаганбыз, сактап алып, мына азыр алма ашпырттын баарын чыгарып, фураларга сатып атабыз. Кирешебиз жакшы, Кудай буйрса. Хранишага сактаган абдан жакшы экен. Күзүндөгү баа менен азыркы баа бирге бир түшүп атат, Кудай буйрса. Жакшы. Алма менен алмурутту багбандар кымбат сатыш үчүн сактоочу жайларга киргизет. Баасы жогорулаганда аны Казакстан менен Россияга экспорттошот. Азыр деле аймакта алармандар бар. Жеке менчиктеги жемиштерди сактоочу муздаткычтар район боюнча 4 жерде уюшулган. 400 тонналык холодильный камераны иштетип атабыз. Мында адегенде август айында абрикос сакталат 1 айга. Абрикос 100 тоннадан 200 тонна 2 камерага кирет. Андан кийин 1 ай эле сакталат, ал скоропортчийси продукт болуп, 1 айдан кийин аны чыгарып туруп, андан кийин анан алмуртту, анан күзгү алманы киргизебиз. Жылда ушул холодильникке салабыз, храненияга. Аз болсо өзүр ушул товарды кайра чыгарып атабыз. Бул машинага жүктөп атабыз, Астана шаарына кетиребиз, Кудайым буйрса. Күзүндө 45-50гө чейин алганбыз, расходу жок алганбыз. Расходу жок. Жалпы Жети Өгүз району боюнча 2320 гектар аянтта алма, 484 гектар жерде алмурут өстүрүлөт. Алардын жыл сайын жакшы түшүм бергендерин багбандар жаңыртып сандан эмес сапатка өтүүдө. Быйыл алмуруттан Талгарка жана Лесная красавица сорттору жакшы түшүм берген. Алуучулар азыр өзүлөрү эле келип атышат. Бул негизинен Казакстан Республикасынан, анан жергиликтүү ушул айыл чарба продукцияларын чет өлкөгө экспорттаган өзүбүздүн дыйкандарыбыз бар. Булар ошолор кабыл алып, анан кайра Россиянын базарларына түздөн түз алып барып, ушул Жети Өгүз районунун аймагында өндүрүлгөн мөмө жемиш продукцияларын ошол Россия Федерациясына сатып атышат. Алмурут канчадан болот атат? Азыркы алмуруттун баасы бул жерде чыгарылып кетип аткан баасы 100 сомдон 110 сомго чейин болуп атыптыр. Азыр айылдарда жемиштерди кайра иштеткен чакан ишканалар бар. Алардан багбандар баасы келишпеген жемиштерин накта таза жасалган сокко айландырып алса болот. Даярдоо сапаттары көл аймагында 1-орунда. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.